I am an urban Мен урбанистмин, экологмун жана ишкермин. and I'm an entrepreneur. So, Өзүмдүн долбоорлорумду өнүктүрөм. and that's Бул менин жашоо образым. Ал менин көз карашымды жана дүйнөнү кандай кабыл аларымды чагылдырат. so it's really hard to name yourself a part of your Көп иштеп, бардык күч аракетиңди өз долбоорлоруңа арнаганда өзүңдү кесибиңден бөлүп кароо кыйын. Бирок мен эң оболу адаммын. Экологияга, айлана чөйрөгө жана климаттын өзгөрүшүнө кайдыгер карабаган адаммын. Балким мен өзүмдү эч нерсеге кайдыгер эмес адам деп мүнөздөйт элем. Менин ишенимимде жаратылыш келечектеги эң башкы байлык. Ал эми жакынкы 100 жыл ичинде ал эң баалуу ресурс болуп калат. It will be the most expensive asset in upcoming 100 years. Дана өзі кішкентай кезінен өте зерек бала болды. Кішкентай кезінен бастап табиғатқа, жан жануарға. Дана кичинекей кезинен эле абдан зээндүү бала болчу. Ал табиятты жана жаныбарларды өзгөчө сүйчү. Алар менен терең байланышты сезип, аларды коргоону чын жүрөктөн каалачу. Табиятты урматтоо, анын тазалыгына кам көрүү жана айлана чөйрөгө аяр мамиле кылуу анын мүнөзүнүн ажырагыс бөлүгү болуп келген. Деген сияқты мәселелер көбінесе осы біздің Дананың бойында көп болды. Мектепте да, кийин университетте да мен эң жакшы окуган окуучулардын бири болчумун. 7 жылга жакын убакыт Москва шаарында жашадым. Ал жактан бакалавр жана магистр даражаларын алып, ар кайсы тармактарда иштеп да үлгүрдүм. During pandemic time, there was an event, and there was Пандемия учурунда ESG тууралуу талкуу болгон бир иш-чарага катышып калдым. ESG 3 түшүнүктүн кыскартылган аталышы. E – экология, S – социалдык жоопкерчилик, G – корпоративдик башкаруу. Бул 3 багытка байланышкан тобокелдиктерди жана мүмкүнчүлүктөрдү алдын ала баалоого жардам берген башкаруу ыкмасы. Чынын айтсам, ошол учурда бул тууралуу дээрлик эч нерсе билчү эмесмин. Бирок дароо эле мунун келечеги чоң окшойт деп ойлодум. that much about that, and I was like, wow, this looks like a upcoming trend. It will be a trend, and I felt that from the first. Спикерлердин баяндамаларын уга баштагандан тартып эле муну сездим. Ошол учурда Беркли университетине тапшырууну чечтим. Ал жактагы окуу абдан таасирдүү болду. ESG-ны алар теориялык жактан гана эмес, практикалык жактан да окутушат. Сабактарга КШдагы ири компаниялардын өкүлдөрү келип, студенттерге өздөрү лекция окушат. Companies that also do lectures during the course. I learned that there is a huge market of carbon offsets, which Ошондо ESG менен тыгыз байланышкан көмүртек бирдиктеринин чоң рыногу бар экенин билдим. Ошентип Forest Hero долбоору жаралды. and our idea on that time was unlocking the market of Биз бул долбоорду жер менен иштеген адамдарга, фермерлерге жана жер ээлерине климаттык каржылоого жол ачуу үчүн түзгөнбүз. Казакстандын жер ресурстары абдан чоң. sun is now maligned by the land size. We have lots of potential in terms of land.
And why we don't use that, right? And Бизде жер көп, анда эмне үчүн аны пайдаланбайбыз? Бирок климаттык каржылоо өтө татаал тармак. Аны көбүнчө адистешкен консультанттар гана жакшы түшүнүшөт. Биз ушул эки дүйнөнү бириктирип, фермерлер менен жер ээлерине токой көмүртек долбооруна катышууга мүмкүнчүлүк берүүнү кааладык. then invite them to be a part of forestry carbon offsets projects so that they provide land and we do other stuff. Алар жерин беришет, калган иштердин баарын биз аткарабыз. Натыйжада кошумча киреше табышат. Болгону бак дарактарды өстүрүүгө көмөктөшүп, токойду багып, анын түшүмдүүлүгүн жогорулатууга жардам беришет. And then to work on the productivity. And then we started working on Кийинчерээк биз шаардык администрациялар үчүн акылдуу шаар системасы болгон Gala AI долбоорун өнүктүрө баштадык. Алгач Алматы шаарында, андан соң Борбор Азиянын башка шаарларына да киргизилди. Central Asian cities. Және де екінші жобаға да кірісті. Енді мына Gala AI болып отыр, сейсмология жағынан. Кийин ал дагы бир долбоорду Gala AI системасын иштеп чыкты. Бул система жер титирөөгө даярдык көрүүгө жардам берет. Долбоор өзгөчө мындай коркунуч жогору болгон Алматы шаары үчүн түзүлгөн. Дана ишке ашырган ар бир долбоор адамдарга чыныгы пайда алып келет. Осы жобаларның барлығы біздің әлемдегі адамзатқа өте пайдалы жобалар. Биздин Forest Hero долбоорубуз Дубайда өткөн COP28 эл аралык климаттык саммитиндеги стартаптар сынагында жеңүүчү болду. Бүгүнкү жеңүүчү Forest Hero Дана, куттуктайбыз. Рахмат. And Бул жеңиш биз үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Долбоор тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий сайтында маалымат жарыяланды. Department of State. And then the embassy reposted that and all. Андан кийин АКШнын элчилиги бөлүштү. Кийинчерээк бул тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары да жазышты. Бул Казакстандан чыккан климаттык стартаптын мындай деңгээлдеги биринчи жеңиши болуп, өлкөдө бул тармактын келечеги бар экенин көрсөттү. We already have clients from Kazakhstan and we are Учурда Казакстанда алгачкы кардарларыбыз бар. Жалпы аянты 17 000 гектарды түзгөн эки токой долбоору үчүн эки божомолдоо моделин иштеп чыгып жатабыз. Ошондуктан эми башка рынокторго да чыга баштадык. markets. And after that we received our Андан кийин Google SDG Fund фондунан алгачкы инвестицияларыбызды алдык. Дегенде стартап катары акселерациялык программадан өттүк. Кийин Google for Startups программасынын бүтүрүүчүлөрү болгондон кийин бизди ментор болууга чакырышты. be a mentor. And they highlighted that it's very important, especially for female startup founder that is applying, for example, just let's say an average. Ал жакта өзгөчө стартап негиздеген аялдарды колдоо маанилүү деп эсептешет. Жаңыдан иш баштаган ишкер айым өзүнө окшогон жаш, белгилүү тажрыйбасы жана жетишкендиктери бар адамды насаатчы катары көргөндө бул ага чоң ишеним берет. Ар жарым жыл сайын мен бир нече стартапка жардам берем. Аларды инвесторлор жана эксперттер менен тааныштырам же бизнесин өнүктүрүү боюнча өз тажрыйбам менен бөлүшөм. Investors or to other advisors or just share my thoughts about their business opportunities. Где мы говорим о технологиях, инновациях, это же вот признана, не женская сфера, да, и я очень рада, что... Технологиялар жана инвестициялар тууралуу сөз болгондо бул тармакты көбүнчө аялдарга ылайык эмес деп эсептешет. Ошондуктан Данада жаш кыздын дал ушул багытта иштеп жатканы мени абдан кубандырат. Ал өз ордун өзү түзө алды. Кесиптештеринин урматына жана ишенимине ээ болду. Бул анын руханий жактан күчтүү инсан экенин жана эч ким талаша алгыс терең билимге ээ экенин көрсөтүп турат. Бириккен Улуттар уюмунун жаштар кеңеши Казакстанда алгач ирет
2024 түзүлгөн. Дана ошол кеңештин активдүү мүчөлөрүнүн бири. Акыркы 2 жыл ичинде мен анын бул тармактагы жогорку адистик деңгээлин көрүп келем. Ал бүгүн демилгелерди, адамдарды бириктире алган, өлкө ичинде гана эмес, эл аралык деңгээлде да кызматташтыкты түзө билген лидерге айланды. Соединить инициативы, людей, и не только на местном уровне, да, страны, а и на глобальном уровне. I personally was nominated by the UNDP, which is United Nations Development. Мени бул кеңешке жеке өзү Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы сунуштаган. Ага чейин бул уюм менен Адис катары да өзүмдүн долбоорлорум аркылуу да кызматташып жүргөм. Ошентип консультативдик кеңештин курамына кирдим. Кеңештин негизги максаты аркыл тармактагы жана ар башка муундагы адистерди бириктирип, буунун түзүмдөрүнө түрдүү маселелер боюнча кеңеш берүү. Consult United Nations office on some specific topics. Чынын айтсам, кызымдын ушунчалык белгилүү болуп, мындай ийгиликтерге жетерин эч качан элестеткен эмесмин. Анын жетишкендиктери тууралуу көбүнчө эң акыркы болуп өзүбүз угабыз. Кээде бул тууралуу бир топ убакыт өткөндөн кийин гана билебиз. Бирок ар качан анын адамдарга чыныгы пайда алып келген ишин көрүп, терең сыймыктанабыз. Дал ушул нерсе бизди бактылуу кылат. Дананын лидерлик сапаттары бала кезден эле байкалчу. Бүгүн анын дүйнөлүк лидерлердин бири катары таанылышы биз мурда эле билген чындыкты бир жолу тастыктады. Ошондуктан лидерлик жөнүндө сөз болгондо мен дайыма анын бала чагын эстейм. Биздин салттуу түшүнүк боюнча кыз бала эркелетилип чоңойтулуучу кыз, кийин турмушка чыгып үй бүлө күтөт. Бирок Дана кичинесинен эле күчтүү мүнөзү менен айырмаланчу. Кээде анын чечкиндүүлүгү менен кайраттуулугу балдардан күтүлгөн сапаттардай сезилчү. Көш башчылык жагынан карайтын болсак, биздин энди өзүбүздүн казактын менталитетине карайтын болсак, енді біз қыз баланы нәзік, қыз бала. Мен Дана менен кош бойлуу кезимде уул төрөйм деп толук ишенчүмүн. Бардык ультра толкундуу изилдөөнүн жыйынтыгы да уул болот деп көрсөтчү. Ошого ишенип, кош бойлуулугумдун бүтүндөй мезгилинде Чыңгыз хан тууралуу романдарды окучумун. Кийин болсо кыз төрөлөрүн айтышты. Ошондо Кудайым, бул кандай кыз болот экен деп ойлогом. Анткени кош бойлуу кезимдин баарында Чыңгыз хан тууралуу китептерди окугам. Азыр албетте муну жылмайып эстейм. Бирок кээде ошол китептер аз да болсо таасирин тийгизгендир деп ойлоп кетем. Анткени Чыңгыз хан тарыхтагы эң улуу лидерлердин бири болгон. Дүйнөнү өзгөрткөн инсан эле. Балким анында кандайдыр бир изи калгандыр. Мен уну кичкентай курсагымда уктап жүргөн кезде бүкүл Чыңгыз хан тууралуу окуп чыктым го деп. Бирок балким сол да кандай да бир өзүнүн үлесин коскон шаар деп ойлойм. Young Global Leader thing also helped me to represent my country first. Young Global Leader макамы мага өз өлкөмдү эл аралык деңгээлде көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берди. Ар бир өлкөдөн бир гана катышуучу тандалат. Ошондуктан мен ар дайым чоң жоопкерчиликти сезем. Анткени менин атымдын артында компаниям жана өкүлү болуп чыккан өлкөм турат. If there is a name of mine, then there is a company that I'm representing, and the third is the country I'm representing. Кийинки катышуучубуз Дана Шукирбаева, Казакстандын Global Shaper коомчулугунун өкүлү. Сахнага чакырабыз. Саламатсыздарбы? Менин атым Дана. Мен Forest Hero климаттык стартапынын негиздөөчүсүмүн. Биз токойлорду башкаруу жана көмүртек бирдиктерин сатуу үчүн жасалма интеллектке негизделген платформанын иштеп чыктык. So actually, Young Global Leaders is the initiative of the World Economic Forum, and is already. Young Global Leaders бул дүйнөлүк экономикалык форумдун программасы. Ал 20 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келет. Бул жөн гана наам же тизмеге кирүү эмес. 3 жылга эсептелген өнүгүү программасы. Анын катышуучусу болгондон кийин сен өз долбооруңду жана өлкөңдү тааныштырып гана тим болбостон, дүйнөлүк лидерлердин коомчулугуна да кошуласың. Андан соң дүйнөлүк экономикалык форум жана анын өнөктөштөрү Стэнфорд, Гарвард жана башка өнөктөш университеттерде билим алуу мүмкүнчүлүгүн беришет. The universities, Stanford, Harvard, and other partner universities as well.
And also they provide a platform. Мындан тышкары бул программа башка Young Global Leaders менен кызматташууга жол ачат. Алар мамлекеттик сектордон, бизнес чөйрөсүнөн жана жарандык коомдон чыккан ар түрдүү адистер. Азыр биздин агымда 100дөн ашуун катышуучу бар. Негизги максат биргелешип иштеп дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө жаңы долбоорлорду ишке ашыруу. Projects within different geographies. Мақсаттары алдына қойылған биік, сол мақсаттарына қазір ақырын келе жатыр. Дана ардайым алдына чоң максаттарды коюп, аларга кадам сайын жетип келди. Өз жашына карабай, ал көп ийгиликтерди багындырды. Албетте, мунун баары чоң күчтү талап кылат. Ошондуктан ал өз убагында эс алып, күчүн калыбына келтирүүнү, жумуш менен эс алуунун тең салмактуулугун сактоону билет. Мындан тышкары спорт менен машыгып, дайыма өзүн жакшы формада кармайт. Тынығу деген сияқты спорт бар, фитнес бар, денсаулыққа да назар аудару керек. I travel a lot. I have like 5-6. Мен көп саякаттайм. Кээде бир күндө жеке жашоомду эсепке албаганда эле 5-6 жолугушуу өткөрөм. Бирок мен муну стресс катары кабыл албайм. Тескерисинче, бул мага күч кубат берет. Балким себеби мен чындап сүйгөн ишим менен алектенем. Passionate about. When you are super passionate, you don't see some distractions, and you don't see that, oh my God, there is already 5 hours. Адам өз ишине чындап берилгенде убакыттын кандай өткөнүн да байкабай калат. 5 сааттан бери тыным албай иштеп жатыптырмын деп ойлобойсуң. Мен үчүн эң жакшы эс алуу жаратылыштын кучагында болуу. Чынын айтсам, ызы чууну жактырбайм. Ошондуктан тынч, бейпил жерлерди тандайм. Кээде күнүнө болгону жарым саат болсо да асманды карап, чөптөрдү көрүп, жөн гана терең дем алуу жетиштүү. Музыкасыз, сүйлөшүүсүз, жамгыр жаап жатабы же карбы айырмасы жок. Жөн гана дем алып, жаратылыштын сулуулугун сезесиң. Ошондо узак күндөн кийин ички тынчтыгың кайра кайтып келет. And you become normal again after a long day. When we speak about future, I see myself as Келечек жөнүндө ойлонгондо мен эң оболу өзүмдү жаратылыш менен эриш аркак жашап жаткан адам катары элестетем. Мен үчүн эң башкысы жаратылыш менен дайыма гармонияда өмүр сүрүү. Бул тармакка экология илиминен келгем жана жаратылышты улам тереңирээк таанып билүүгө умтулам. Балким 15 жылдан кийин жаратылышты өзүмдү кандай жакшы түшүнсөм, дал ошондой деңгээлде түшүнө алам деп ишенем. Мен ошого умтулам. Ошондой эле жаратылышка жана коомго кызмат кылуу мен үчүн өтө маанилүү. Мен бизнести жаратылыш менен айкалаштыра алган адам болгум келет. Анткени жаратылыш өзүнүн көйгөйлөрүн өзү айтып бере алат. Анын үнүн угуп, аны коргоо биздин милдет. Problems it has. Frankly speaking, sometimes for sure there are some stereotypes of women that are. Чынын айтсам, аялдар тууралуу калыптанып калган стереотиптери бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Көптөр аялдар сатууну жакшы билбейт, бизнес жүргүзө албайт, же жетекчи боло албайт деп ойлошот. Себеби аларды өтө эмоционалдуу деп эсептешет. Мен өзгөчө технология тармагындагы аялдар тууралуу мындай түшүнүктөрдү өзгөртүүгө аракет кылам. About women working in tech. You know, women are more responsible actually in terms. Чындыгында, аялдар жаңы ишти баштаганда же жаңы нерсени жаратууга киришкенде өтө жоопкерчиликтүү болушат. Бирок алар биринчи кадамга бараардан мурун баардык тобокелдиктерди кылдат эсептеп чыгышат. Кээде дал ушул нерсе аларга алгачкы кадамды жасоого тоскоол болот. Actually. So
Ошондуктан менин кеңешим жөн гана баштаңыз. Ишке киришкенде гана чыныгы турмуш менен бетме-бет келип, эгер идеяңызга чындап ишенсеңиз, бардык көйгөйлөрдүн чечимин табасыз. Кайраттуу болуңуздар. Now people would say, Бүгүн көптөр ата-андаштык абдан күчтүү деп айтышат. Мен болсо мындай пикирге кошулбайм. Менимче ата-андаштык деген түшүнүк жок. Дүйнөдө таланттуу адамдар абдан көп жана ар ким өзүнүн жолу, өзүнүн иши менен алектенет.